Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 19 май 2023 жыл. Мен Асанбайдан туғандар сіздерге бір сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Южный магистраль жана Сухай Батыр көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден Сухай Батыр көчөсү менен түз эле түштүктү карай бассаңыздар, мынакей бул көп кабаттуу үйдө туғандар бүгүнкү чыгарыштагы бир бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Анан көпчүлүгүңүз эле билесиздер, бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар жүрөт. Орто сай базары деле анча алыс эмес, жана ошондой эле бул сатылуучу квартирабызга туғандар маркеттер, мектептер жана ошондой көптөгөн керектүү объекттер жакын болуп калат туғандар. Мынакей бул жерде мына Евро мебель дейт, ушул сыяктуу маркеттер деле жакын. И дагы эмне маалымат? Мынакей ушул жакты карай бара бересиздер туғандар. Мына ушул көп кабаттуу үйдө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу квартира жайгашкан. Бул көчө тарабы туғандар. Южный магистралдын ушул көчө менен келип бересиздер, түз эле түштүктү карай. Сол тараптан могу үйдү көрө аласыздар. Негизинен бул көчө менен дагы кийинки көчө менен да чыксаңыздар болот. Сол тарапта бул зданияны көрө аласыздар, а оң тарапта болсо мынакей бүгүнкү чыгарыштагы бир бөлмөлүү квартира жайгашкан. Көп кабаттуу үй ушул болуп калат. Ал жагы менен негизги дарбазасы ал жагында, ошол жак менен кирсеңиздер, азыр видеонун жүрүшүндө калган маалыматын бир чекеден берем туғандар. Бул мынакей короосу туғандар. Ал тарабында парковка бар, балдар менен аянтча бар. Жана ошондой эле туғандар жери Кызыл Китепте жайгашкан. Кызыл Китеби бар жерде бул көп кабаттуу үй салынып атат. Азыр эми кирип 8-этажга чыгып сиздерге калган маалыматтарды берейин. Мынакей туғандар 8-этажга да чыгып келип калдым. Так, 8-этажга чыксаңыздар эле, эгер кийинчерээк толук бүткөндө лифт менен чыгасыздар, чыкканда эле сол тарапта туғандар мынакей түз бассаңыздар, бүгүнкү чыгарыштагы бир бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги болуп калат. Компания эшиктерин да коюп, анан терезелерди орнотуп берет экен баарына. Андан кийинки калган отделкаларды өзүңүздөр кыласыздар туғандар. Бир бөлмөлүү квартира жалпысынан 51 квадрат метр. Киргенде эле мынакей сол тарапта бул жакта душ жана душ ваннанын бөлмөсү и ажаткана өзүнчө бөлмөдө туғандар. Мынакей бул жакта ажаткана өзүнчө бөлмөдө, ал оң тарапта кладовкасы и бул жакта бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Негизинен жакшы райондордун бири туғандар. Мынакей бул жактан панорама көрүнүп турат. Авасы таза, сонун жер и жанында мектеп туғандар. Мынакей жана видеонун башта көргөзгөндөй эле каптал тарабында деле көптөгөн көп кабаттуу үйлөр. Мына ушундай. Бул Газпромдун мектеби экен туғандар. И тегерек жерде дагы садик, мектептер бар. Квадраты 51 квадрат метр и бийиктиги 3.30 экен туғандар. 3.30. Документтер боюнча айтсак, мынакей квартира ээси документинде кошо көтөрө келген. Ачып окуганча көп убакыт кетет. Кыскасы алган адамга келсеңиздер өзү көргөзүп берет. ДДУ деген документи бар. Мынакей Кут курулуш компаниясынын салган үйү. Андан ары мынакей бул жакта кладовка жана бул жакта кухня жана лоджия дейт беле же балкон дейт беле, мына ушундай туғандар. Электропроводдор тартылган. Андан ары бул жактан дагы мынакей түштүк тарабынан чоң бир терезе. Тегерек четте туғандар Асанбай парк, Азербайжан Кыргыз паркы туғандар и могу деле тегеректе тосулган жерде эле парк болот экен. Бул жерде эле парк болот туғандар. Мына ушундай. Так. Негизинен жайгашкан жери деле сонун экен туғандар. Дагы эмне маалымат? 51 квадрат метр болгон бул квартирабыздын баасы $42,000. Анан жаккан болсо элер номер экранда звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, бир аз сүйлөшүү болот. И бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар туғандар. 51 квадрат метр баасы $42,000. Сүйлөшүү болот.